Саламатсыздарбы, урматтуу каналымдын угармандарым. Кыргыз элинин белгилүү жазуучусу Кеңеш Жусуповдун Асанбек Табалдиев тууралуу бир өмүрдүн сабагы баяны ободо. Асанбек Табалдиев. Эмнегедир аны кийинки кезде көп эстечү болдум. Териштире келгенде ал менин бир боорум же акыреттик досум деле эмес. Анда неге эскерем? Буга ынандыраарлык жооп деле таба албайм. Балким кезинде Асанбек Табалдиевди жазсам деп оргуп алып, айткандарымдын акырына чыкпай аткандан уламдыр. Же бир эл, бир жерде замандаш, тагдырлаш жашаган соң, жан дилимди, ниет тилегимди тазартуунун, агартуунун жолу жана тирүүлүктүн, атуулдуктун максаты дал келгенден болбосун. Же болбосо Табалдиевдин акыл ой жүгүртүүсүнө, көтөрүлгөн маданий рухий бийиктигине канчалык умтулсам дагы, алым чамам жетпей келгендиктен ага ичим тарып жүрбөйүн. А балким улам жаш өткөн сайын өмүр, өлүм, тирүүлүк, табият, теңир жөнүндө ойлонгон, сана, жапа чеккен даанышмандарды көбүрөөк эстеп, алардан көңүл сооротоор, насаат кепти, акылмандыкты издей баштагандырбыз. Балким окурман баягы эле пендечилик түйшүгү менен арабызда жашап өткөн, биз эти бара албаган бул адамдын али сөзүбүз, акылыбыз жетпеген сыры, кудурети бар чыгар. А балким Асанбек Табалдиев жөнүндө жазам деп нечен жолу калем кагаз алып, баштагымдай жакшы эле чыгындым. Баарысы эле ойдогудай болгонсуйт. Анын өмүрүн билгендерден сурамжыладым. Күндөлүгүн таптым, жазгандарын окудум. Мындай караганда ишим шыдыр кетчүдөй сезилет, а жаза келгенде жамактаганым купулга толбой калат. Өзүм жакшы билген адамды сөз менен келиштире жазып салыш ошончо эле кымбатпы деп кээде теригип да кетемин. Чындыгында Асанбек Табалдиевдин өмүрүн чубап, кебете кешбирин, жасаган ишин кобурап бериш эле менин максатымбы. Биз жеринен жедеп көнүп алган баягы курулай баяндоого, эмгегин сыртынан сайым едирип саноого Асанбек Табалдиев караманча таңкыс эмес. Биздин каарманга канчалык акактай сөздөрдү шыгыратып илбейли, ал курмактоо, желге толгон тоголук алкакты жарып чыгып кетет. Андыктан азыр катарыбызда жок адамдын кылык жоругун, даректүү өмүрүн тизмектете жогураганды сиз деле жактырбасаңыз керек, окурман. Андан көрө Табалдиевдин ой жүргүзүү бийиктиги, маданияты, ыйман пейили жана күрөшчүлдүгүн ойлогонубуз оңбу дейм. Ошондо замандаштын айкөл элеси ажайып чыгып жүрбөсүн. Адеп сөз учугун мен чубайын, калганын сиз улаңыз. Өмүрүбүздү ойлонолу, кыялданалы, ой менен сөз кадырын бапестей билели. Мен кура албаган береги өмүр курамасына сиз дагы өз үлүштү, жаңы боекту кошо бериңиз. Бири-бирибизди толуктайлы. Көрсө тирүүлүктүн бир парзы, мурдагылар жетпеген ой, максат, ишти улам кийинкилер улап, керемтесин толуктап, баштагысынан сонун кылып, жаңыртып жасаштыра. Биз тирүүлүктө көз өткөндөрдү жазып калууга, алар жөнүндө ойлонууга, айкелин тургузууга, кейипкерлерге мурас таштоого карызбыз. Бир тилек, көз өткөндөрдүн өмүрүн жокку санабай, андан өзүбүздү, таржымалыбызды, ажарыбызды, ыйманыбызды көрө алсак, таалим алсак гана атаганат. Мүмкүн башкалардын өмүрүнөн өмүрүбүздүн, кудуретибиздин, нысаптын ачкычын таап албайлы. Өзүбүз барк албаган жашообуздун сулуулугун, касиетин, кадырын башкалардан билип жүрбөйлү. Адамдардын бири-бирине берген жакшылыгынын бири ушу болуп жүрбөсүн. Биздин каарман ашкере даанышман деле эмес. Анысы чын, ага жетпеген менен баскан жолу, өзүн тарбиялаганы, пейилин тазартып, рухун байытканы, эмгекчилдиги, кудум, улуу адамдын өмүрүнө окшоп кетет. Бизге узак, татаал жолдун марасына жеткен чыгаан адамды гана көрүш кызык болбостон, ошол жолдо келе жаткан узак марага, асыл максатка жан таштап умтулган адамдарды, анын мээнет аракетин көрүп байкаш дагы пайдалуу эмеспи? Зели баалуу өмүрдү уккан адам жок дегенде, ошол агайдай жашап өтсөм деп ниеттене кетсе, ишине суктанса, ойлонуп калса, анда катарыбыздын өскөнү, рухий дүйнөбүздүн байыганы болбосун. Көл бир тамчыдан куралган сыяктуу, элибиздин миңдеген жылдан берки рухий маданияты,
акылмандыгы аз-аздан кошулуп көбөйүп, нукка түшүп, соолубай агып келген бейим. Ар бир эр азамат бул адамзаттын өсүшү деген Табалдиев. Бул дүйнөгө келип кеткен жана көзү тирүү адамдардын ар биринин өмүрү катылуу казына. Андай асыл дүйнөлүү кенчке кантип жетсек болот? Эзели балта менен талкалап ача албайсыз. Анын сырдуу ачкычын кайдан табасыз? Купуя казынанын ачкычы оңой жерде эмес, адамдардын жүрөгүндө. Эгер адамды сүйө алсаң, боорукер болсоң, тил табышсаң, тапканыңа дитиңди бере алсаң гана катылуу казынаны аярлык менен ача аласың. Андай казынада байыртадан берки эл эпсиз баалаган, тирүүлөргө таалим болоор, эч эскирбеген жубар бермет сөздөр, бабалардын тагдыры, кун жеткис ойлор, назик сезимдер, таттуу кыялдар, элдин нечен бир чексиз рухий байлыгы уюп жатат. Андай бай казынаны тапкан пейили жакшы адам аны жеке өзүнө энчилеп алмак беле? Мурас байлыкты бабалардын салтын улап, башкалар, замандаштар менен тең бөлүшүү керек. Андай ырыскыны кийинки, келечектеги муундарга жеткирүү ар кимге парз. Мүмкүн ушул үчүн жашап жаткандырбыз. Балким ушул үчүн өмүрүбүз кийинкилерге баалуудур. Асанбек Табалдиевдин киндик каны тамган айылы мага бала кезден тааныш. Деле улуу тоо коюнундагы айылдар бири-бирине окшош келет. Кара жолдон саал буйдаарак суу боюнда же Кокту таманына түшөт. Көчөлөрүндө сейрек багы болот. Айыл менен көчө бири-бирине окшош болсого мейли дечи, ал эми тамдардын окшош болгону көзгө комсоо учурайт экен. Ырас төрөлгөн тамыбыз менен өскөн айылыбыз ар кимибизге кымбат, ыйык. Ага кымындай чаң жугузгубуз келбейт. Аны эч асылга теңебейбиз. Алтын сарайга алмашпайбыз. Бул чындык. А бирок азыркы күндө кылым алмашкан доордо турмушубуз оңолуп, саясат, ой санаа жаңырып, замана деми дембедем алдыга умтулган маалда баарыбызды бейпайлактаар жагдай бар. Там деген биздин бир эле учкан уябыз, ыйык бешигибиз, баш пааналаган, күн көргөн жайыбыз гана болбостон, ал биздин куубуз, табият менен шайкештигибизди баамдаган, жашообуздун, рухий маданиятыбыздын деңгээл кудуретин көрсөткөн жана сулуулук дүйнөсүндөгү көз карашты, ой кыял чабытыбызды сынаган турмуштук бир көрсөткүч болуп калбадыбы? Айыл маданияты, архитектурасы деп нечен жылдар бою тынбай сүйлөп келебиз. Айылдагылар алына, тапканына жараша үй салып келатат. Улуу тоону пааналаган айылдагы тамдардын көркү, архитектурасы түк оңолбой койду. Колхоз уюшулгандан баштап салынган тамдар менен бүгүнкү күндөгү түшкөн тамдардын чатырын гана жаңыртып койсо, айырмасы билинбей калат. Мындай өксүктү жалпы коомдук күрөшкө, үгүткө айландыра албадык. Советтин кең аймагынан Кавказдын, Россиянын, Прибалтиканын бири-бирине түк окшобогон кабат-кабат сымбаттуу тамдарын көргөн соң, кийин өз ата журтубуздун айылдарынын ырайы анчалык жаңырбаганына кейийсиң. Мен муну жерге талдыктардын үйлөрүнө карата токона алат айтканым жок. Кайра алардын үйлөрү азыркы күндө башкалардан кыйла оңолду. Анткени айылдын байлыгы дурус өстү. Элдин колу кур эмес, мал салы бар, оокаттуу жашашат. Жерге тал айылынын башкалардан жалпы бир өзгөчөлөнгөнү күн жарыктык бул өрөөндө эртеерээк батат. Батышында соройгон кара тоо күндү кеч бешимде эле жашырып калат. Бала кездерде жерге талдыктардан далай гүлүгаттар чыкканын биздин тоолуктар аңыз кылып айтып калышаар эле. Айылда Асанбектин энеси, иниси, туугандары, замандаштары бар. Алар көз жашын төгүп, үшкүрүп көкүрөк күчүгүн, же тоодой бел байлаган агасын, же асыл досун эстешет. Асанбектин кыска өмүрү ушулардын көкүрөгүндө калды. Бул айылдык адамдар күндөлүктү өмүрдү көкүрөгүнө жазышкан. Эмнесин жашырмак элек, алар кагазга жазылбаган күндөлүктөрүн окуп киришет. Ооз эки күндөлүктү угуп отурсаң, Асанбектин баягы балалыгынын сүлдөрү мунарыктап бери карай чыга келет. Болдук эненин пешени маңдайына жазганы уш экен, узак өмүр сүрдү. 90го жакындап жашады. Сүйлөп турганы акыл эси кадимкисиндей өз орду менен. Эне кайсы жылы кандай көйнөк кийгенине чейин эстеп айтып бере алчу. Сайым едирип сөзмөр.
Илгерки каада салтты билген нарктуу байбечелерге окшош. Тал чөпкө залал кылбаган, киши көңүлүн калтырбаган боорукер, эбий. Кыязы Асанбектин боорукердиги энесинен жуккан белем. Эне байкуш көкүрөк күчүгүнүн кымындайындагы кылык жоругун, бал тилин унут элек. Жакшы эле жараткандан ошонун алдында ала көр деп зар тиледи эле болбоду, анысын кабыл кылбады. Бир убактагы тынбай аккан көздүн жашы бара-бара соолуп кетти. Бир кездердеги чыккан кошок эми эскирип отуруп, эскерүүгө айланды. Дүйнө кеткен баласын эстеген эненин эскерүүсүн укканда адамдын өмүрүндөгү эң муңдуу, сыздаган учур ушул экен деп ынандым. Жазмышында эне кургур баарына чыдап түтөт экен. Анын кайгы муңун, бактысын, боорукердигин, мээрмандыгын, касиеттин улуулугун балдары биз пендечилик кылып бирөтөгө туя да, түшүнө да, барктай да, кадырына жете да албайт окшойбуз. Миң тамыры сыздап, 9 ай көтөрүп жүрүп, бул тирүүчүлүк алып келип, ак сүтүн берип чоңойткон, бала деп уйку бетин көрбөй, эт бетинен кетип жашаган энени алаканга өмүр бою салып, төбөбүзгө көтөрүп алып иштесек дагы аздык кылар. Анда дагы ак сүтүн, мээнетин актай албастырбыз, карызынан кутула албастырбыз. Эненин мээрими, сүйүүсү касиеттүү күнгө барабар дешет. Күн жарыктык эненин жүрөгүнөн бүтсө керек. Дүйнөдөгү жамандык эненин мээриминен азайып, ушул дүйнөдөгү жакшылык эненин тилегинен көбөйүп турса керек. Табылды ата жаман жакшыны көрүп кагылган, акылы зирек, көкүрөгү таза, кемпиринин көңүлүн калтырбаган, сөзүн жерге таштабаган, көптү эңсебеген, колдогу оокат дүйнөгө каниет кылган, сарамжалдуу, пейили ток акылман адам болгон. Ал аз сүйлөгөн, сүйлөсө чукугандай сөз тапкан, сөз кадырын билген, үйгө да, айылга да баркы бар, калыс кепке кегешчүү, ооганга жөлөк адам эле. Атасы Асанбектен 7 жыл мурда каза тапты. Кыязы Асанбекке карапайым, басмырлык, акылмандык атасынан жуккан белем. Асанбек Табалдиев 1868 жылы 30дан ашканда университетте мугалим болуп иштеп жүргөндө атасы жөнүндө момундай эскерүүлөрдү жазып калтырган. Болотбектен кат келди. Атамдын оорусу салмактанды дейт. Ошондо ал киши 2 жолу түшкө кирди. Биринде 10 октябрда ооруп жатыптыр. Экинчисинде 18-inde ары барып бери келип, Асанбек кайдасың дейт. Мен атамдын көзүн карап, акыркы сөзүн укпай калдым дегенсип, ата мен мына дейм. Ал киши кайра келет. Мурун Тукан апам дагы кирген. Мен чоочуй баштадым. Мына бүгүн баары чын болуп чыкты. 7 күн айылда болдук. Күнүгө эртең менен кечинде мүрзөсүнө барып турдук. Элдин баары атамдын пейилин айтышты. Байкуш атам мени чакыр деген экен, анан дарыланганы кетти десе, аны кое тургула дептир. Ата. 3 ноябрда түнү атам 1 жолу түшүмө кирди. Боз үйгө кирип барсам, чепкенин жамынып туруп турган экен. Башында тумагы. Мени карап жылмаят, бети бүдөмөк көрүнөт. Ата, тамак иштиңби дедим. Бир чыны чай иштим дейт. Мен Гүлнарадан апамды чакыртып, атама сүт бышырып бергиле деп жатыптырмын. Анан туруп боз үйдүн капшытында калыңыраак төшөк салып бердиртейин деп ойлойм. Апам келип от жага баштайт. Ойлонуп кеттим. Ал күнү эртең менен кечке чейин ойлонуп жүрдүм. Эмне үчүн жет атаңды бил дешет. Көрсө адам жет атасына чейин туугандык байланышы болот экен. Аны биздин эл мындайча айтышат экен. Атасы, баласы, небереси, чөбөрөсү, кыбырасы, жыбырасы, тончон, тепти, кетти. Асанбек эртең менен да, кечинде да 4 тараптан улуу тоону көрчү. Жаз келгенде өтө эңсечүү, келген куштарды тосуп, досу менен баарлашкансып кобураша берчү. Ал туш-туштан айылды кыскан тоолордун кыл чокусуна чыгып, кең ааламга, алыска ай талаага куштарча учуп чыкканды, дүйнө кыдырганды эңсейер эле. Асанбек жайлоого жөнөгөндө ат жолуна түшпөй тоону кырдап, өзүнчө жол таап кетчү. Көңүлү эргип, табият сулуулугуна рахаттанып, өзүнчө ырдап, обон салып, ал обон өзүнүк экенине ичи ысып, куштар, көпөлөктөр менен жарышкысы, туланга оонагысы, кучак гүлдү бирөөлөргө бергиси келер эле. Улуу тоо арасы
акыл ойду өстүрөт, адамды кыялга, үмүткө түртөт, сулуулукка тарбиялайт. Табиатка суктанасың, адамга боорукер болосуң, жаман ойдон, кара дилден тазарасың, сергек жүрөсүң, алысты эңсеп бийикке умтуласың. Окурман, буга күмөн болбо, айтып коюш парзы менден, ишенбей коюш сенден. Кайда болсо дагы ирбейген арык бала көчөдөн өткөн улууларга жол бошото берип, ыбаа кылып, калпагын колуна ала коюп, элден озунуп салам айтат. Аны тааныган, тааныбаган абышкалар абайлап, жет атасын сурашчу. Бала жады балды жаттагансып шыр айтып берет. А кемпирлер пешенеси жаркын балага өмүр тилеп алкашаар эле. Асанбек улуулардын батасы тиет деп, энеси айтканына чындап эле ишенчү. Балдардан озунуп, элдин колуна суу куйганча шашчу. Улуулардын минген атын алчу. Карылар ковурап, узак бата беришээр эле. Балдар ишенчи эккелеби, же чындап эле жакшы тилек жарамырыс деген эл сөзүнүн касиети барбы? Неси болсо да, береги улуусу кичүүнү алкап, кичүүсү улуусунан айбыгып, сый-сыпат өтөш элибиздин байыртадан келаткан нукура салттарынын бири. Өмүр кыска. Мына биз да бүгүн улгайып баратабыз. Мурунку карлардай жакшы салтыбызды улап, кайда болбосун кичүүгө жүрөктөн чыккан жылуу сөз менен бата берип, ак тилек айта алабызбы? Ушу колдон келбейби? Же рахмат деген кайдыгер сөзгө ашмалтай болуп кеттикпи? Элдин ыйманы, рухуна, жашоо тиричилигине байланышкан нечен ырым-жырымды сенек кездегидей динге таяп айтып, дала элдик салтты урунбай чанып жүрүп, кол жууп калган жокпузбу? Кийинки муунга кур насааттан көрө алардын көзүнчө жорук жоосунду көрсөтүп, ыйманыбызды, акылмандыкты ачык айта алсак, канчалык таасирдүү, майнактуу болмок. Тоодо өткөн шаңдуу балалыктын өзүнө гана бүткөн бактысы, кубанычы, сулуулугу, шарданы бар. Балалыкты башынан өткөрбөгөн, андай ырыскыдан куру калган адамдын өмүрү дегинкисинде кыйла бөксөрүп, корсунуп калабы дейм. Асанбек тестээр кезинде ат кулакты минип, уюм тууду, чигит, качма топ, токту сурамай, ак чөлмөк, дүмпүлдөк, шабиеп тээп чоңойду. Анан калса ар бир оюндун эрежеси, кумары, маданияты, көңүл сергитээр, ой кыял өстүрөөр таалими, салты бири-бирине окшобой арбашка болот. Азыр айылдагы балдардан андай оюндарды көрбөй баратабыз. Бүгүнкүлөр унутуп калган түрү бар. Балдарыбыз биз ойногон оюнду китептен окуп же эскерүүлөрдөн угуп калышты. Буга биз күнөөлүбүз. Асанбек наристесинде тоог оюнундагы бүткүл адамдар боорукер деп ишенчү. Ага теребелдеги тоолордон бийик эч нерсе жок болчу. Балалык өмүр ушундай эле оюн тамаша менен өтөт дечү, анын чеги жоктой көрүнчү. Асанбек кийин жигит болуп шаарга кеткен соң айылдагы балалыкты, кой кайтарган жаштык күндү кадимкидей сагынды. Ал арча жагып, оттон секирип, жаңы жыл тосконду, жакадан жайлоого көчкөндү, шаң үлпөттү, жаңы журт чалганды, тоолуктардын тойлорун, ат чапканды, тоодон тай күлүктеп ташкулатканды, ооз кымызды, эжигейди, курутту, сабабышканды, жыл кайдаганды, шүйдүрүмдү жылаңайлап кечкенди сагынып жүрдү. Балалык дайым эле майрам болгон жок. Асанбек жаштайынан согуштун каарын көрүп билди. Наристе бала чоң кишилерге караганда кайгы капага өзгөчө кайышты. Өлүмдү, жоготууну, ачкачылыкты жашабай жатып эрте билди. Элдин муң-зары наристенин жүрөгүнө так калтырды. Ал чоңдордон калбай жазгы сокодо атка минди, күзүндө орогорду, машак терди. Оттун ортуна куурай, тезек, төө куйрук көтөрдү. Кыязы Асанбекке эмгекчил, өжүрлүк, жөнөкөйлүк элден чукса керек. Анын олжосу адамдык жакшы сапаттарды, элдин кайгы муңун, тажрыйбасын, касиетин сабак болгон ой кутту чачпады. Аны өмүр бою жүрөгүнө сактады, жакшы тилек менен жашады. Ойлонуудан, кыялдануудан, алга умтулуудан, эмгектенүүдөн чарчабады, жашоодон айырланбады, коркподу. Жаш адам өзүн жаштайынан жасап алаарын, өзүнө гана иштетүүнү акылы менен чече албаса дагы, зилинде, дээринде эрте түшүнгөн. Анын жеңиши ушунда белем. Азыркы күндө жерге талайында
Асанбек Табалдиев атындагы орто мектеп бар. Мектептин музейинде Асанбектин окууну мактуу кагазы менен бүткөндөгүсү сакталуу турат. Нурдин Абдиев өмүр бою мугалим болду. Табалдиевди тырнактайынан билет. Жаш жагынан айырмасы болсо дагы катарлаш жашашчу, кийин тең туш сырдаш болуп кетишти. Ал жакында Табалдиев жөнүндө эскерүү жазыптыр. Асанбектин бала чагындагы мүнөзүн көрсөткөн бир жеринен үзүндү алдым. Асанбек адабиятка аябай кызыкчу. Адабий китептерди көп окучу. Эсимде, Каныбек романынын 2 китебин менден сурап окуду. Ошондо Асан, китеп кандай жазылыптыр десем, жакшы экен агай, бирок апыртуусу көп дейт. Кантип, кай жеринде десем, кичинекей Каныбеке макал лакаптарды айттырып коюптур. Кичинекей бала билмек беле. Бул жазуучунун апыртуусу эмеспи? Китеп деген турмуштун өзүнөн алынып, апыртуусуз жазылуу керек деп күлүп койду. Карачы, келечектеги чоң философтун көз карашын. Тоо коюнундагы учкан уясын, кичинекей кыштагын, бала кезиндеги байкоосун, кыш күнүндө карды оюп, койлорун өлүмдөн сактап калган койчуну, айылдыктардын арасында айтылып жүргөн тамаша сөздөрдү, көрүнүштөрдү, окуяларды Асанбек күндөлүгүнө кийин эскерип жазып жүргөн. Ал оозга алынган окумуштуу болгондо туулган айылы жөнүндө бир чыгармасында минтип ой толгойт. Мени дайым бир сезим коштоп жүрөт. Ал өзгөчө сезим. Андан кутулууга канчалык аракеттенсем, ал ошончолук тереңдей берет. Алыстабайт, жакындайт, бөксөрбөйт, толот, суубайт, ысыйт. Акыры анын алдында алсыздыгымды сезем. Ушул сезимдин, ушул күчтүн аты туулган жер, анын туруктуу адамдары. Туулган жер. Бул сени менен менин жер үстүбүздөгү бешигибиз, биздин бул дүйнөгө кирген ишигибиз, анын жарыгын көргөн терезебиз. Бизде жаштын гана эсеби калды. Ал эми туулган жерде ошол жылдардын өзү калды. Биз ал жерге барган сайын ошол жылдарыбыз, ошол чактарыбыз менен жолугабыз. Кыргыздын асман менен кучакташкан ала тоосуна, күндүзү күндү, түнкүсүн айды чагылдырган тунук суусуна көңүл сергитип, өмүр узарткан салкын желине, килемдин түрүндөй саймалашкан жерине болгон чексиз сүйүүбүз так ошол жерден башталган. Туулган жерди көкөлөтүп айткан бул кара сөз менен ырдай жазылган эргүүдөн атуулдук сезим, акындык керемет, ойчулдук сезилип турат. Биз жакын тууган же эзилишкен жолдош, дос болбодук, ымалабыз деле жок эле. Аны сыртынан билчүмүн. Иликтесем 2 гана жаш улуу экен. Муну кийин билдим. Алдаганча улууго деп жооруп жүрчүмүн. Көрсө рухий жактан, ой жүргүзгөндөн, эмгекчилдигинен бизден эрте жетилип, акыл эстүүлүгүнөн улуудай көрүнүптүр. Эсимде, университеттин тарых факультетин бүтөөрү менен жатакананын жанынан үй алып, философия кафедрасында иштеп калды. Университетте окуп жүргөн бизге кайра сабак берип жүрдү. Эртелгеч толтура китеп колтуктаган караанын терезеден көрүп калаар элек. Маңдайы жазы, бетинен кызылы кетелек, шыңга бойлуу, чымыр, биздей эле жупуну кийинген арык жигит эле. Кирели кечке китепканада жылбай, телмирип китеп тиктеп, эрикпей отурганын көрчүбүз. Салабаттуу сүйлөгөн, марксизм, ленинизм классиктеринин эмгектерин жатка айткан курбалдашыбызды сыйлап, жолукканда жазганып, бат эле агай деп кайрылып калдык. Анын жазган чыгармаларындагы газета журналдардан тез эле окудук. Баарынан дагы мен жазмакчы болуп тилек кылып жүргөн ойлорду Асанбек мурда жазып калганына аябай ардандым. Адегенде Чолпонбай жөнүндө изилдейин деп астыртан камданып жатканда аны шарт жазып жиберди. Улам эле кечигип калып аттым. Кийин дагы жайыт, жаштар менен айыл кыштак маданияты жөнүндө ой толгоолорду жазайын дедим. Айтып берчүсү барчылап, муну дагы менден озунуп жазып салды. Дайыма эл алдында жүрдү. Бир аз жылдан кийин ата журтка белгилүү философ, ойчул адам, чоң окумуштуу болуп кетти. Буга ал кантип жетишти экен деп ойлоп калдым. Жакында Асанбектин өмүрлүк жары Майрамкүл анын күндөлүктөрү менен тааныштырды. Асанбек 30-40 майда дептерчилерге кийинки 20 жыл ичиндеги келки ойлорун, эмгек мээнетин, окуясын, ымандай сырын жашырбай жазып жүрүптүр. Анда эрки бекем адамдын жашоодогу күрөшү, жеңиши, жеңилиши айтылган.
Ушу чөнтүк тептерчесинде эр азамат уулдун кыска өмүрү, жасаган эмгеги, рухий өсүшүнүн жолу, аруу кыял үмүтү бар. Рухий дүйнөсүнүн кардиограммасы, күндөлүктөн жалган сөздү, солгун ойду, куру кыялды таппадым. Асанбек эс тарткандан баштап өзүн алгыр куштай алыска таптаган, белин чечип бошоңдобогон, максат багытын түз мелжиген, талапты катуу койгон, жаман ойду жоготпогон, дүр дүнүйөнү, мансапты, даңкты эңсебеген экен. Кыялкеш жаш куракта кыйлабыз күндөлүк баштагандырбыз. Адетте дептерге табиятка суктанууну, окуган китептерибизди, алгачкы сүйүүбүздү, кыялдануубузду жазганбыз. Асанбек бизче эринип таштабай, күндөлүктүү өмүрүнүн акырына чейин колу жазбай, көзү көрбөй калган чулантып, аны абийиринин сотундай тутуп, асыл кутундай сактаган. Жеке өзүнө карата накай чындыкты айта албаган, күндөлүгүнө кашкайган калыстыкты жаза албаган адам зили чындыкты айта албайт. Андайдыкы бир армандуу, кейиштүү өмүр го. Ырас, Асанбек күндөлүктү баштаганда акылым толоор, ойго байырмын, маданиятым көрүнөр, өзүмдү тарбиялаармын деген максатта жазгандыр. Ошенткен күндө дагы балким даанышман ага күндөлүгүн карандай өзүнө жазбаган чыгаар деген күдүк ою келет. Баракта окуп жатып, айрым сөз арасы менен ой ыңтайын абайлаганда кимдир бирөөгө, эң ынагына, эң жакынына кайрылгандай шек туулат. Андан улам ойлойм, ата зиле балдарына, жарына пайдасын көрөр, өбөлгө жөлөк болоор деп, алтын дүйнө оокаттан көрө аларга ой менен тилектин ишке ашаар үлгүсүн айтып, адамдын жашоосунун акыл насаат сандыгын сөз менен жасап, жан рухун, үгүт керезин мураска калтырганбы деп болжолдойм. Балам, балалуу болгондо көрөрсүң деп, тиги түп бабалардан келаткан сөздү табалды абышка кээде баласына айтаар эле. Сөз арасына жамактатып макаллакап, учкул сөздөрдү эби жөнү менен кыстарып кетчү. Ата сөзүнүн кудуретин Асанбек кийин балалуу болгондо түшүндү. Асанбек дагы байыркы бабалардын каадасын, тирүүсүндө уул кыздарга насаат айткысы келгендир. А балким ошол Асанбек Табалдиев балдарына айта албаган сөздөрдү ата парзы катары күндөлүккө жазган чыгаар. Дегинкиси байыркы бабалардын даанышмандыгынан нуска ала алган, урматтаган адам гана атанын керээс сөзүнүн баркына жетээр, таалим алып сыйынып жүрөр. Акылы зирек адам гана андай нускоону таба алат жана ошондон өмүрүнө жакшылык алат. Бул чөнтөк дептерчилер сандыкта деле чаңга басылып катылуу жатпаган көрүнөт. Майрамкүл күйөөсүнүн эмгектерин, күндөлүктөрүн көрүшсүн, окушсун деп балдардын алдына ачык таштап койгон окшойт. Баамымда күндөлүктөр нечен ирет окулуптур. Барактардын уштары көөнөрүп кеткен. Муну бир эле Майрамкүл кайра окубаса керек. Балдары дагы ата мурасын окуган белем. Эне ушуну каалаган эле. Эне бечара балдары атасынын ким экендигин, өмүрүн билсин, эмне ойлоп, эмне иштегенин, эмгекчилдигин билсин, атасын тартышсын, аларга эс акыл кирет, чыйралат, ата мурасы чоң сабак болот, атасы жетпегенге балдары жетсин, өксүгүн улантсын десе керек. Асанбектин соңку дептеринин акыркы барагына эстүү кыздар өз колдору менен төмөнкү сөздөрдү жазыптыр. Какой светильник разума погас, какое сердце биться перестало. Некрасов. Сени эч качан унутпайбыз. 14 декабрь 1983 жыл. Таш бетине чегилгендей болгон ак сөздөр. Асанбек Табалдиевдин өлүмүнө 8 жыл толгон күндө жазылган. Моуреки кыямат кеткен атанын арбагына уул кыздарына берген улуу ант эле. Атанын жаккан колумтосу өчпөптүр деген уш экен да. Асанбек Табалдиевдин кыздарынын аздектеген сөздөрүн окугандан кийин дептерди бапестеп далайга дилдейип отурдум. Чекебелинде мындай мейирман жазуусу бар дептерди, китептерди жолуктура элек болчумун. А балким Табалдиевди өмүрүндө кызыгып жазайын дегениме кыздардын акыйкат сөзү түрткү болгон чыгаар. Асанбектин күндөлүгүндө өмүрдүн күнүмдүк санагы жок. Анда жашоо аракеттин асыл максаттары, рухий өсүшүнүн улам өскөн тепкиштери жана мезгил, өлүм, өмүр сыяктуу соболдорго табылган жооптор айтылган.
Асанбек мұхиттегі кемесін дайыма асыл мақсаты тилегин көздөй айдаган. Тиле жазылган күндөлүк рухий мурас, эстелик дээр элем. Анда жалпыга ортук акыл, ой, өмүр сабагы, кут сыңары катылуу жатса, эмне үчүн андай уюткулуу шыбага генч, жек адамдын үлүшү болуп көмүскөдө калышы керек. Асанбек дептерлерин өзүнө гана арнаганы менен анын айткан насаатында керезинде тирүүлөргө, кийинкилерге кайрылган чакырык, тиешелүү рухий олжо жатат. Мен бул кишинин өмүрүн, сөздөрүн ойдон чыгарган, апырткан жокмун. Асанбектин таржымалын күндөлүгү гана айтып турат. Мындай күндөлүктү окурман билсин, адамдын өмүрүн, рухий дүйнөсүн, өксүгүн ойлосун деген максатта далай мисал, далилдерди келтирип баян жаздым. Айрымдарына жандырмак бердим. Арасына жолдошторунун өмүрүн, айткандарын, эскерүүлөрүн коштум. Асанбек университетке адеп киргенде орусча эжелеп да сүйлөй албаган. Кээ бир мыкты сынгандар шакаба чеккенде, ойда күйбөгөн жери гүл болуп туталанчу. Анан кантет 40-50 жылдардын башында Жергеталда орус тилинен атайын сабак берген мугалим жок болду. Окуу башталганда чектелген келди кашты шаардык кыздар айылдын катаал турмушуна чыдабай кайра безишти. Мектепте орус тилинин ордуна мугалимдер бөлөк сабактарды жайма-жай өтө беришчү. Студент болгон соң Асанбек күнүгө дарстан калбайт. 7 түнгө дейре баш көтөрбөй орусча тирмейип китепти окуйт. 2 жылы кадимкисиндей орусчаны шыр сүйлөп кетти. Университеттин 3 курсунан семинарды орусча жазып, талкууга, конференцияга катышып чыга баштады. Баягы кыйын сынган балдардан озду. Ал күндөлүгүнө алгачкы жеңишин 1956 жылы минтип жазган. Эң алдыда келаткан ат деле жеткире турган эмес, бирок анын деми акырындоодо. Арттагы аттардан бирөө ыраакчыл экен, деми тигиникисинен 2 эсе катуу. Ал акырындык менен алдыдагы аттарды баса баштады. Ошентип тигиге да жетти. Ал түгүл ашып кетти. Демек кимдин деми күчтүү болсо, ошол чыгат экен да. Биз так ошол жагынан жетебиз. Береги каймана маанидеги алгачкы саймаланган сөздөрдөн билимге, маданиятка, эмгекке ынтызар, өжөр жаш адамдын дилиндеги турмуштук тасмиясы билинип турат. Ал өмүр бою ушул жүйөлүү максаттарынан айныбады. Асанбек Табалдиев орус тилин мыкты билбеген окумуштуу, бир канаты сынган куштай болоорун, мелжиген тилеги ишке ашпасын, андай адамдын келечеги тар экендигине көзү жетти. Ал кийин да мугалим болгондо да, фальсафи илимдеринин кандидаты жана доктору болгондо да орус тилин үйрөнгөнүн токтотподу. Сөз байлыгын көбөйттү, чечендигин өздөштүрдү. Орусча түшүндүрмө сөздүктөрдү, энциклопедияларды тынбай окучу. Өмүрлүк жары Майрамкүл мындай ческирет. Ал орус тилин мектептин окуучусундай грамматикасынан кайрадан баштады. Китепти ар бир сөзгө басым жасап, кырааты менен үн чыгара окуй берчү. Адегенде кекештенип барып, кийин беймарал сүйлөгөнгө жетти. Бара-бара сөздүн конун, сулуулугун билип, орду-ордуна коюп, ойчулдук менен мазмундуу, таза сүйлөп кетти. Чечендикти үйрөнөм деп китептерди окуду. Байыркы гректердин фальсафаларын, чечендеринин, тарыхчыларынын сөздөрүн окуганын көп көрдүм. Анан ал эсинде калганды түк унутчу эмес. Бир канча жыл мурда окугандарын, көргөндөрүн, уккандарын кайра айтып берчү. Асанбектин дегенки зор тилеги белдүү тарыхчы, окумуштуу болуу эле. Ал дасыккан тарыхчы, тилди, жазуу, сызууну, элдик адаты расмыны, өнөрдү, маданиятты, адабиятты, ооз-эки чыгармачылыкты, фальсафаны, социологияны мыктылап билиш парс. Өз элдикин дагы, башка элдикин дагы. Асты ары ойчул, маданияттуу, билимдүү, чыныгы атуул болбосоң, окумуштуулугуң кайсы деп ойлойт Асанбек. Ал жашынан дедил, кара түйшүкчүл өстү. 3 курстан Асанбек байыркы дүйнө менен кыргыздын түп тарыхына өтө кызыкты. Ата-бабанын карт тарыхын, ооз-эки санжырасын, оболку маданиятын башка элдики менен салыштырып, жоромолдоп көрдү. Индиянын, Орто Азиянын, айрыкча Ысык көлдөн чыгыш тарыхына. Ал жөнүндө орус саякатчыларынын, окумуштууларынын жазгандарын эринбей чогултту. Күндөлүгүн барактасаңыз, Асанбектин көпкө кызыкканын байкайсыз.
Ал араб адебин шыдыр окуганды, жазганды тезинен үйрөнгөн. СССРдеги жылыга чыккан жаңы китептердин дайынын, атүгүл газеталардын жаңылыгын, көрсөтмөлөрүн өксүтпөй карай турган, китепти тандай билгенге жетишти, тез окуунун ыкмасын өздөштүргөн, айына, жылына кайсы китептерди окуп чыгууну тизмелеп, канча күндө бүтөөрүн чектеген, Маркстын, Лениндин ар жылдарда чыккан китептерин окуган, көсөмдөрдүн каттарындагы маанилүү жерлерин жатка айткан, ошол кездеги барктуу делинген техника жаштарга деген илимий журналды калтырбай иликтеп, дүйнөдөгү кызык жаңылыктарды билип турган, кара жердин жашына, медицинага, жаңыдан чыга баштаган сыналгыга, телевизорго, көркөм чыгармачылыктын табиятына, динге кызыккан, Тибеттин жер кыртышын, Антарктиданы, асмандагы айды, адамдын сууда сүзүшүн изилдеп, өзүнө жаккан жерлерин сөзмө сөз көчүргөн. Асанбек студент кезинде Аксай жайлоосуна чогуу окуган теңтуштары менен жумушка барды. Курбалдаштар комсомолдук жол каттама менен жайкысын иштешкен. Кыш коюп, сокмо согуп, там, короо салышкан. Жердин кооздугу толкундантыбы же жаштык илебиби? Айтор Асанбек күндөлүктү оболу ошол жылы баштаган эле. Поэзияга, түшүнүүгө, ыр жазууга куштарланган. Али калеми такшал электеги ырлары да жолугат. Асанбек кара сөзгө да кызыкты. 1956 жылы Ала Туу журналына Жылкычынын жолдошу деген аңгемесин жарыялады. Айылдык турмуштан райкомдун келиши деген аңгеме, өзүнүн башынан өткөргөн окуядан китепканада деген новелла жазгысы келген. Ошол эле жылы Көл түбүнө саякат деген илимий фантастикалык аңгеме жазмак болот. Бул адабий жанрга дити түшүп, орус жана дүйнөлүк жазуучулардын чыгармаларын окуйт. Ал тургай макала жазат. Асанбек 50-жылдары университетте окуп жүргөндө эле кыргыз маданиятында Али телчи элек кино өнөрүнө кызыгат. Киного сценарийди жазууну эңсеген, кинонун теориясы, сценарийдин тарыхын, ыкма жолун окуп даярданган. Давженконун, Гавриловичтин, Ромдун, Павленконун, Смирновдун, Карагановдун жана чет элдик кино чеберлердин жазгандарын окуп, өзүнчө кыялданган. 1956 жылы сентябрь айында төмөнкү сценарийди жазмакчы болгон. Жаңы секретарь, Кудачылык, Чулпонбай, Токтогул, Панфилов, Мергенчинин жоруктары, Койчуман, Момундун кыялы, Сырттан окуган адам жөнүндө. Асанбек тептерине жаштык махабатын ийне жибине чейин негедир жазбаптыр. Бир гана сүйүү ыры жүрөт. Оромо Таңга карасынан бир акын кыздын алгачкы китеби табылды. Назарымда Асанбек алгачкы арзуу ырын ушул акын кызга арнаса керек. Аны 21 жашында бозулан кезинде жазган. Суйкайып нурун чачып турган айга, жумшак түн мемиреген сен оюмда. Олтуруп жалгыз өмүр бир сонун түн, сен ойлоп терең кеттим алда кайда. Бүркүттөй алыстан көр, билгин туйгун, кайгырбай күлүп өткүн дайым сүйүп. Турмушта жашоо кымбат, өлүм оңой, бул өмүр чечилбеген татаал түйүн. Дарак бар жаз алдында бүрдөп өскөн, көзүндө жалбырагы куурап түшкөн. Куурабай жашыларча дайым бүрдөп, арчадай өмүр сизге күлдөн бүткөн. Жүрөккө кубат берет сенин шаңың, сен үчүн курман болсун назик жаным. Эгерде керек болсо суу ордуна, кыярмын жүрөгүмдүн ысык канын. Рас, кезинде жүрөгүн махабатта арыган жаш улан, не бир ойчул, не бир акылман болуп, деле асман айга учуп жүргөнү чын эмеспи? Жер үстүндө ага тең келер бактылуу же армандуу киши жоктой болуп жүргөн учурду ар кимебиз баштан өткөрдүк го. Күндөлүктү абайласак, Асанбек сүйүүгө элеп желеп болуп делбектебептир. Ал сүйүү жөнүндөгү улуу адамдардын нускоо сөздөрүн дептерине тизип, көчүрүп алып, ошонун шарданы менен жашаган эмес. Асанбек дилине жаккан, колунан келер учкул осуятты гана дептерине көчүргөн. Асанбек назик сезимди дагы кадимки чоң кишилердей акыл токтотуп, сабырдуулук менен тосуп алганы байкалат. 1956 жылдагы 12 февралдагы күндөлүгүндө сүйүү жөнүндө тал төөндөй жооруйт. Сүйүү барбы? Жок. Ал кайда? Адамда.
Адам туылганда сүйүү кошо туылбайт. Ал кийинчерээк турмушка көз караштан, табигый талаптан белгилүү адамга берилгендиктен пайда болмок. Сүйүү жан дили менен жакшы көргөнүнө берилгендик. Сүйүү сөзсүз адамга баш ийет. Сүйүүнү акылдан ажыратып болбойт. Анткени адамдын негизги сапаты акылдуулук. Ал сүйүүнү башкарат. Акыл менен сүйүү айкалышуу керек. Акылсыз адилет сүйүү болушу мүмкүн эмес. Ал эми сүйүүсүз адилеттүү акыл болушу табигый нерсе. Сүйүү эмнеден пайда болот жана экинчисин эмнесине карап сүйөт. Сүйүү эки адамдын көз карашы, бири-бирине берилишип чечилиши. Адам анын адамгерчилигине, акыл ою турмушка түшүнүшүнө, кыял жоругуна, мамилесине карата сүйүш керек. Бирөөнү экинчисинин көз карашы, акыл ою туура келбесе, ал жөнүндө сүйүү болушу мүмкүн эмес. Асанбек бир саам курбу курдаштары менен жаңы жылды күйүлдөп тоскондон кийин кызга болгон ызасы жөнүндө 2 ыр жазган экен. Андай болсо, эгер сенин максатың, анда мен да баягы эмес башкамын. Каршы эмесмин, жолуң менен кете бер, мени дагы көтөрөт го кара жер. Жүрөктү куйкаладың сөзүң менен, сени мен өмүрлүккө жолдош дегем. Кеч эмес эгер сүйсөң азырдагы, алыстабай бир өзүңө кайра келем. Адамдын ооз сүйүүдөгү мамилесинен улам, анын турмушундагы алгачкы кадамын, рухий маданиятын, кыял мүнөзүн, өжөрлүгүн билсе болгудай. Бул жолдо адеп жакшы көргөн кызы менен болгон кидир анын өмүрүндө чоң сабак болгонбу? Айтор Асанбек сүйүү жөнүндө күндөлүгүнө көпкө дейре жазбай жүрдү. Неси болсо дагы жаштык кездеги доорунун тунук сезими жөнүндө кийин да тымызын нечен жолу ойлогонун аста байкаса болгудай. Ал 31 жашында үй бүлөлүү, бала бакыралуу болуп калганда, Фурьенин сүйүү жөнүндөгү сөздөрүн өз үчүн көчүрүп алган. Сүйүү бул дене сулуулугундагы жана рухий сулуулуктагы чыгармачылык, шайкештик. Сүйүү көпөлөк болуш алсыздык. Туруктуулук сүйүүдөгү ыйык нерсе. Бир аялдан улам жалпы аялзаттын асылдыгын көрө билиш керек. Асанбек Табалдиев 36 жашында сүйүү жөнүндө минтип, жүйөкерликте тыянак чыгарган. Зордук менен чыныгы сүйүү болбойт. Эгерде чындап сүйүүгө чалынган адам анын отуна күйүп өрттөнүп баратканда дагы сүйгөнүнө тырнактай салакаңды тийгизбе, кайгыңды билгизбей кет. Асанбек Табалдиев университетте мугалим болуп иштеп жүргөндө жаштардын арасында сүйүү, жаштык жөнүндө кайым айтышууларды, маектерди үзбөй уюштуруп, ага катышып, сөз сүйлөп, өзүнүн сезимин, ойлорун ачык айтып, ой бөлүшкөн. Дептерине ар студенттин, жаш адистин сүйлөгөн учкул сөздөрүн кыскача баяндап жазып жүргөн. Ошол студенттер менен жолугушуудан чыккан сүйүүнү изилдеген «Илим барбы» деген публицистикалык макаласы менен жаштарга кайрылган. Ал сүйүү жөнүндө макалаларында кадыресе кадик адамдай нуску айткан. Сүйүү адамдын өтө назик сезимдеринин бири. Анын үстүнө жаш кезде ал өзүнчө бир касиеттүү романтикалуу эргигендик, кыялдангандыкты дагы туюндурат эмеспи? Ошондуктан ага эч качан жеңдирбей, аны ар дайым акыл менен башкара билиш керек. Сүйүү менен ишенбестик, кайнаса каны кошулбаган, ак менен кара, от менен суудай нерселер. Алар бирин-бири жоюп жибербесе, эч качан толуктаган эмес. Демек ичтарлык сүйүү менен аралашмак турсун жанаша албайт экен. Ал сүйүү эмес, сүйүүнүн душманы. Сүйүү бири-биринин сезимин сыйлоодон, аны түшүнүүдөн пайда болот. Ошон үчүн эч качан зордукка көнбөйт. Ошондой эле бирөөнүн сезимине күч көрсөтпөйт. Сүйүү өзүнө жараша сүйүүнү талап кылат, аны сыйлайт. Ал эми ичтарлык, ишенбестик адамдын акыл сезимине жасалган зордук, көрсөтүлгөн күч. Кала четиндеги саябанда эл журтка белгилүү акын аял менен мындан 35 жыл мурунку жаштыгын, боз улан Табалдиевди эскерип бараттык. Жарык жактагы талаада торгой безенет. Аял жаштык күндөрүн, Асанбектин баладай тазалыгын, жазган майын каттарын, сөзгө мококтугун, өжөрлүгүн, тамаша кыялын жадырап бир соңуркаткан астейдил жомоктоп, бежиреп кирди. Адамдын өмүрүндө эсте калар нечен алда медей кушубак окуя, жорук,
кумардуу элестер бар чыгар. Аттың ошончо кумар таркабас өмүрдүн түрмөсүндө эң таттуу жаш курактын махабат күндөрү белем. Мен муну Асанбектин жаш улан кезинде тапкан алгаш жазган дептеринен кээ бир сөздөрдү көчүрүп алдым. Асанбек Табалдиевдин университетти бүткөнгө чейинки рухий олжолору, жубар берметтери дээр элем. Жеңил турмушту кыйын көрсөң, ооруна кабыласың. Азга каниет кылбасаң, көптөн да куру каласың. Иттин мойнуна алтын тагып, жинди болуп турмунбу? Бизде эмне жеңил жана эмне оор? Акыл айтыш оңой, аны аткарыш кыйын. Дос үчүн өлүп берем деш арзан, бирок өлүп беришке татыктуу досту табыш кыямат. Эзилип угарсың окурман. Илгери кызыл тилин сайраткан чечен, акылман карыяларыбыз узарган сөзүмөн тажабасын деп отургандарга кайрылып, балам, бери кара, сөзгө маани бер. Айтар сөз меники, угаар кулак сеники деп кишини сөзгө чакырып, чыйралтып кетээр эле. Анын сыңарындай сизге да айтаар кеп бар. Жаш кезде адамдын шерик кылган тилек максаты, бел санап берен туткан турмуштук мүдөөсү, шерденген кайраты, кажыбаган мээнети бек болсо, акыры көксөгөнүнө жетээрин Асанбек Табалдиевдин таржымалы айкындап турат. Айрыкча ушундай кундуу, жаркын өмүрдөн окурман өрнөк алар деп кымындайынан беркисин бежиреп айтып отурабыз. Асанбек деле жашоосунда самаган тилек марасын ар качан итибар алыска, кол жеткис бийикке койгон. Мындай өөдүк, кыямат жолдо белин бекен бууган жан кешти адам гана чыдайт. Кызыл тазыл шаан шөкөткө, алакчы дүйнөгө азгырылбаган гана акырына жетет. Бозулан табият ушунчалык аздектеп берген күлгүн өмүрүңдү бирөөлөрдү туурап, супсак жашап, кор кылбай аярла. Бөтөн бөлөктүн ашмалтай сөзүнөн кач, башкалардын таптаган жолун баспа. Жашоонун ачуу таттуусун өзүң тат, тазасын, кызыгын бил. Бөлөк бирөөлөрдүн ойлорун ээрчип, көлөкөсүндө арасат жашаба. Өзүңчө, өзгөчө бол. Береги нускоону бөлөк акылмандар небага айтып койгонун Асанбектин көзү жетсе да, буга тобокел, анын шаабай суубай, кайра кунарлуу болуп, шаа тутканы ушунда эле. Акыл сөздү Карабашыл өзүнүн тубаса акылынан улам таап алганы. Асанбекке жол көрсөткөн, таалим берген нарктуу устаты деле болбоду. Ал тобокел деп карандай өзүнө гана ишенди. Алган сапарымдан чарчабайм, багытымдан жазбайм деп ого бетер көгөрдү. Арадам акыры келип эле дээриндеги табыгы сергектигине, мээнетине, пейилине, рух жан тазалыгына, тарбиясына, даярдыгына жараша тиричилик өткөрүп, өмүр сүрөөрүн билди. Башынан жаш адам жедеп дитин койсо, оролунда өзүнө ишенсе, далбас кылса, напсисин, ой кыялын, мүнөзүн, рухий дүйнөсүнө чейин каалагандай өзгөртө алаарына көзү жетти. Бул тирүүчүлүктө кара курсактын камы үчүн сырдуу, татаал, кумардуу дүйнөнүн закматын таанып жашап өткөн нымжан, найынсап болгусу келбеди. Али көрүп, эмгегин, өмүрүн элине зарптап, адамдык адил парзын, вазифасын аткаргысы, өзү жөнүндө кымындай болсо дагы артына эстелик калтыргысы келди. Кудуреттүү адам, сен ойлон. Сенин парзың ошо. Сен нысаптуу, кунарлуу, ак дил, акылман бол. Береги байыркы акылман ата-бабадан, акыл эстүү грек, Рим журтчулугунан берки келаткан осуят кептерди чечмелеп, анын маанисин, улуулугун билип, акылмандыктын жолуна түш алдыкпы? Ошончо акылдуу, сансыз маслет кирээздердин ичинен дилиңе түшкөнү, өзүңдүн тапканың, өзүң ачканың болбосун. Ошо ол жолу кут сага кымбат жана жугумдуу. Сиздер белгилүү жазуучу Кеңеш Жусуповдун Асанбек Табалдиев тууралуу бир өмүрдүн сабагы баянын угуп жатасыздар. Эл эсинде калган инсан тууралуу бир өмүрдүн сабагы баянынын уландысы кийинки чыгарылышта. Окуган Кипариса Сурахманова.